Сиз жанаттан бери отурасыздар, мынтип, жылмаңдап, мылжыңдайсыздар да. Эмнеге мылжыңдап атасыздар? Мен өзүм проблемамды айтып туруп мылжыңдап атам. Эшикте өткөндө келиптир да, могу жердечи бардыгы турат. Барыңыздардын атаңыздар да 20 жыл мындайча жаман сөз айткандачы эшекче байкуштарды иштеткен да, өзүм да иштегем да 12 жыл. Эчтекең жок, зарплатаң 5000 сом. Анан жерде турушат байкуштарым жалдырап. Үй жок, 20 жылдан бери эми ипотекага, чөнтөккө бомбаны салды да ипотекага бизди түртүп салды. 40 жыл эми дагы жүрөбүзбү үй жок деп. Ыйлашты ошол жерде. Мындай сиздерде жүрөк барбы? Сиздер погончосуздар, түшүнөм. Мен аябай сыйлайм сиздерди. Бирок ушул жерге сизди Кудайым алып келгенден кийин бир аз тескемени туура чыгарып койсоңуздар болбойбу? Мен сизге деген көйнөк алып бер мага деген жокмун го. Могу жерде күлүп отурганыңыздар мага такыр жакпады. Вообще экенсиздер. Бирөөңүздөр даяр эмессиздер. Бир суроого Айсулайым кече жакында келди. Сизге хорошо простительно, сиз жакында келдиңиз. А могу тескемени ким чыгарды, ошону чыкыргыла деп бир жумадан бери могу жерде бүт депутаттар сайрап атат. Мен көтөрүп аткан маселе бул өкмөт тарабынан чыгарылган номер 623 тескемеси боюнча. Азыр көйгөй боюнча бир аз токтоло кетейин, кененирээк сиздерге маалымат жетсин. Көйгөйлүү болуп жаткан маселе тууралуу токтолуп айта кетейин. 2022 жылдын 16 ноябрында Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинети тарабынан номер 623 сандуу тескемеси чыгарылган. Бул тескемеде Бишкек шаарынын Калык Акиев көчөсүнүн 1А дарегинде жайгашкан Кыргыз Республикасынын укук коргоо органынын кызматкерлери үчүн деп 5 кабаттуу 216 батирлүү салынып бүткөн турак жайдын мамлекеттик ипотекалык компания ачык акционердик коому аркылуу азыркы учурда иш алып барып жаткан милиция кызматкерлерине жана анын ичинде эркин жалданма курамынын кызматчыларына берилсин деп көрсөтүлгөн. Бирок тескемеде Кыргыз Республикасынын Ички иштер министринин пенсионерлери, кызмат учурунда каза болгондордун үй бүлөлөрү жана кандайдыр бир жагдайлар менен майып болуп эмгекке жарамсыз абалда калган кызматкерлер четтетилип, салынып бүткөн 216 батирдин үй алуу укугу көрсөтүлбөй кеткен. Бул маселени мен ошол биздин пенсионерлер жана учурда майып болуп калган жесирлер ошолор боюнча көтөрүп атам да. Бунун себеби, көтөрүп аткан себеби ошо майып пенсионерлер сыртта калып атышат. 623 тескемесинин ичинде булар жок экен. 20 жыл иштеп атышат, пенсияга чыккандан соң буларды кайра ипотекага байлап коюп атышат да. Мындай айтканда 20 жыл иштейт, а бизде мындай бар. Азырда кененирээк айтып кетейин. Ушул 2022 жылдын 16 ноябрында Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан номер 623 тескеме боюнча чакырылгандардын кененирээк маалымат берип кетүүсүн суранат элем да. Бизде бул жерде азыр баары эле келген болуш керек. Барыңыздар, барсыздар да, туура. Барсыздарбы? Баары толук беле? Барыбыз. Ички иштер министринин биринчи орун басары Бийбосынов Адыл. Уруксатпы? Урматтуу Венера Калыбековна. Айгүл Абдисаловна, анда сөз баяндан болду, Бир бүттү. аз жанакы. Сөздү бере берелиби? Анда сизге сөз. Рахмат. Венера Калыбековна, урматтуу депутаттар. Кыскача маалымат берип кетсеңиз өзүңүздөр, мынакей Айгүл Абдисаловна белгилеп кеткендей 623 тескеме менен 216 батирлүү үйлөр мамлекеттик ипотекалык компанияга берилген. Ал жерде карап көрсөңүздөр, бир эле кызматкерлер жана иштегендер деп турбайт. Ал жерде карап көрсөңүздөр, артыкчылык берилет деп турат. Приоритетное право работающим и сотрудникам деп турат да. Азыркы күндө, урматтуу депутаттар, бул боюнча биздин мынакей мамлекеттик ипотекалык компания менен биргеликте кеңешме өтүп, ал жерде координациялык кеңешмеге сунуш берилген. Координациялык кеңештин төрагасы Касмалиев Адыл Алишевичке бүгүнкү күндө маселе каралып жатат. Жакын арада ошол ветерандар жана каза болгон кызматкерлердин үй бүлөсү киргизилсин деген маселе каралып атат. Жакын арада буюрса каралат, ал боюнча маселе толук кандуу чечилет. Да маалымат иретинде айтып кетсек, азыркы күндө Ички иштер министрлик боюнча батирге муктаж болуп 4,5 миңдей кызматкер жана иштеп аткан кызматкерлер турат. Андан тышкары Бишкек шаары боюнча 1700дөн ашык кызматкер очередте турат. 2015 жылдан бери кезекте алып келсек, Бишкек шаарынын территориясында 370
75 эле гана батир берилген 8 жылдын ичинде. Ошол себептен мамлекеттик жанакы менин турак жайым 21-26 мамлекеттик программасынын алкагында кызматкерлерди көбүрөөк ушул батир менен камсыз кылуу максатында ушул ипотекалык компания менен биргелүү иш жүрүп жатат. Рахмат. Рахмат, түшүндүк. Суроо бул жалпы келген ГИКК, МВДга, өкмөткө кимиңиздер жооп берсеңиздер да болот да. Мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу бюджеттик кызматкерлерге ипотекага турак жай берүү кимдин ой жана кимдин сунуштамасы болгон? Башында. Мотты тескеме боюнча. Кимдин ою жана кимдин сунуш экенин толук кандуу мен сизге азыр айтып бере албайм, бирок мамлекеттик программанын негизинде кызматкерлерди көбүрөөк батир менен камсыз кылуу максатында гана жүргүзүлгөн иш болчу. Хорошо. Суроо өкмөткө. Кошумча маалымат берип коеюн. Бизде бекер үй жай алам деген кызматкерлердин кезмети дагы эле турат. Эгер бекер үй жай берилсе, ал ветерандарга жана каза болгон кызматкердин үй бүлөсү алар кезектен чыгарылган эмес, алар албетте берилет. Рахмат. Хорошо. Суроо өкмөткө бергим келип атат да. Эмне себеп менен пенсионерлер кызмат учурунда каза болгон кызматкерлердин үй бүлөлөрү өз кызматын аткарып жатып, майып болуп ден соолугуна байланыштуу жаракат алып кызматтан чектетилген кызматкерлер тескемеде көрсөтүлбөй калган. Анткени Т-623 тескемесин өкмөт тарабынан чыгарылган да. Ошого жооп берип коесуздарбы? Туура айтасыз, Айгүл Абдыласимовна, бул боюнча Абдисаламовна, бул кабинет министри, бул коллегиальный орган, өзүңүзгө белгилүү болгондой. Бул жерде бардык өкмөт мүчөлөрүнүн негизинде бул тескеме келип чыккан. Сиз айтып жатканды жогоруда ички иштер министринин биринчи орун басары айтып өттү. Жанагы сиз айтып аткан ветерандар бардыгы Атылбек Алишевич Касымалиевдин негизинде горсоветке киргизилди. Жакынкы күндөрү бул жыйында каралат. Кошумча мамлекеттик ипотекалык компания дагы кошумчаласа. Мейлдеп туралык, анткени бул тескеме чыгып атканда сиз жок болчусуз. Хорошо. Бүгүн келиптирсиздер эми. Арка 2-3 жолу кайтарганда туура эмес болуп калат да. Суроо МВДга бергим келип атат. Кыргыз Республикасынын 2019 жылдын 25 июль күнү номер 102 саны менен кабыл алынган Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдарында кызмат өтөө жөнүндө мыйзамы күчүндө же жокко чыгарылганбы? Закон об ОВД күчүндө же жокко чыгарылганбы? Ички иштер министрлиги боюнча мыйзам күчүндө. 2019 жылы кабыл алган мыйзам 102 мыйзам бул кызмат өтөө жөнүндө экөөлөк мыйзам. Күчүндө. Экөө тең күчүндө. Негизги мыйзам ички иштер министри боюнча мыйзам бул жалпы ишмердүүлүк боюнча көрсөтүлгөн, кызмат өтөө боюнча бул кызмат өтөө жөнүндө ал жерде ар бир кадамы жазылып турат. Пункттар менен, ооба. Хорошо. Күчүндө деп айтып атасыз. Жакшы. Суроо өкмөткө ким? Айсулуу айым. Жогорудагы мыйзам күчүндө болсо, ушул мыйзамдын 72 беренесинин 11 бөлүгүндө жазылып турат да. Курагы кызмат өтөгөн жылдары, ден соолугунун абалы, штаттын кыскарышы боюнча кызматтан бошотулган жана 20 жылдан ашык кызмат өтөгөн, бошотулган мезгилде турак жай менен камсыздалбаган кызматкер акыркы кызмат өтөгөн жери боюнча турак жай алууга, тиричилик шарттарын жакшыртууга кезекте тургандардын тизмесинен өз макулдугусуз чыгарылбайт жана ушул мыйзамга Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларына ылайык турак жай менен камсыздалат. Ал эми ошол эле мыйзамдын 7 бөлүгүндө курагы боюнча пенсияга чыгуу укугу менен кызмат өтөгөн жылдары ден соолугунун абалы, штаттын кыскарышы жана 20 жылдан кем эмес кызмат өтөгөндүгү боюнча кызматтан бошотулган кызматкерге ошондой эле кызматтык иштерин аткарууга байланыштуу курман болгон же өлгөн кызматкерлердин үй бүлөлөрүнө акысыз деп жазылып турат да, акысыз берилиш керек деп жазылып турат. Ошондо бул жерде эмне үчүн сиздер ошол мен айтып аткан номер 102-ни Закон об ОВДны 623 Т тескемесине кошкон эмессиздер? Ким өкмөткө суроо? Акысыз берилет деп жазылып турат, прям акысыз деп турат да. Уруксат берсеңиз мен жооп коеюнбу? Жок, мен өкмөткө бердим. Мен өкмөт мага жооп берсин. Потому что бул Т тескемесини 623 өкмөт чыгарган башынан. Сиздер сунуштама бергенсиздерби? Аны өзүңүздөр билесиздер. Бирок ким чыгарган болсо ошо жооп берсин. Жакшы болмок. Акысыз берилет деп турат. А сиздер ошону кошкон эмессиздер тияка.
уруксат болсо Өкмөттөн. бул боюнча ички иштер министрлиги жооп берсин. Айгүл Абдисалымовна, рұқсат берсеңіз жооп берип коеюн. Бул тескемеде мамлекеттик ипотекалык компанияда батирлер бул мажбурлап берилбейт. Бул өз эрки менен алышат. Макул болсо алат, макул болсо калат. Бул тескеме тизмеде турган кызматкерлер биздин тизмеде тура берет. Эгер макул болуп, өз ыктыяры менен батирди алса, тизмеден чыгарылат. А тизмеден чыкмаган кызматкерлер ошол сиз айткан туура айтып атасыз. Ошол мыйзам негизинде бекер үй берилгенде аларга берилет. Алар каралып турат баары тең. ГИКке ипотекага байлап аткандан кийин уже акысыз берилбей калды. Билесизби ошону? Айгүл Абдисалымовна, мыйзамдын баары үчүндө бекер берилчү батир болсо аларга беребиз. Алар тизмеде турат. Болсо. Эми Жана болсо. эжебиз айтып аткандай, же деген сөздү алып салалы дегендей болсо это типа. Жок болсо каяктан Көрөбүз бересиз? дегендей. Токтоп туруңуз, антип ачуулукка алынбаңыз. Сиз билесиз кайсыл жакта отурасыз, өзүңүз кабинетиңизде ошентип сүйлөйсүз. Мен азыр бул жерде өзүм көйгөйүмдү эмес, Биз деле сурап депутаттардын отургандык, Айгүл сизге Абдисалымовна. суроо угуп Извиняюсь. турсаңыз. Извиняюсь. Мен просто хотела нажать. сүйлөп Жок, Айгүл Абдисаловна, сизге эмес. Сиз Ооба, азыр депутат сүйлөп атканда, Ооба, токтоп унчукпай туруңуз. отуруп туруңуз, Мен угуп сизди туруңуз угуп атам. маалыматты. Түшүнүктүү, рахмат. Суроо өкмөткө. Бул жерде экөөбүз бири-бирибиздин проблемабызды чечкени келген жок, жолдош генерал. Бул жерде деген биздин пенсионерлердин, жесирлердин, сыртта калып калган, ты тескемесине кирбей калган биздин жарандарыбыздын көйгөйүн чечкени келип отурабыз. Бул жерде экөөбүз мынтип айтышканыбыз туура эмес. Андан көрө экөөбүз биригип, бир баш болуп барыбыз өкмөт менен. Ты тескемесини карап чыгышыбыз керек. Сиздики проблема эмес, меники да эмес ал. Ошону туура түшүнүңүз. Хорошо, суроо өкмөткө. Кызматкерлердин конституциялык укугу бузулгандыгы боюнча айта кетейин. 44-чү берененин 1-чи бөлүгүндө буну окуп эле коеюн. Кепилденет деген жери бар. 45-чи берененин 1-чи бөлүгүндө шарт түзүлөт деген жери бар. Буну азыр өзүңүздөр билип турасыздар, ичинде кайсыл убакытты үнөмдөйүн. 4-чү бөлүгүндө турак жай берилет деп турат. Деп көрсөтүлгөн, буларды кайда кайтып койдуңуздар? Айтсаңыздар, ушул конституцияда жазылып турган беренелердин пункттарын кайда катып жибердиңиздер да, тескемеге киргизишиңиздер керек болчу да. Бул нерсеничи сиздер талдап чыкпастан, ошо ГИК, ички иштер министрлиги, өкмөт биригип отуруп туруп, ушул тескемени биргеликте отуруп туруп, бир элге зыяны тийбей тургандай кылып чыгарышыңыздар керек болчу да. Өкмөт, Айсулайым, сизге да бул. 44-чү берененин 1-чи бөлүгү, 45-чи берененин 3-чү бөлүгү, 4-чү бөлүгү бул жерде жок. Кайда кетип калды? А конституция бул өйдө турат да, жооп берсеңиз. Рұқсат берсеңіздер мен жооп берип коеюн ба? Жооп бериңизчи сиз. Урматтуу Өкмөт эмне келди Айгүл Абдисалымовна, мен маерде өзүмдүн кыска маалыматымда берип кеткем. 8 жылда 370-тен ашык эле батир берилген. Азыркы күндө бизде 1700-тен ашуун муктаж болгон кызматкерлер жана ветерандар жана башка жарандар турат. Ошол себептен ушунун баарын талдап чыгып туруп, бул тезирээк иш жүрсүн, тезирээк ишке ашсын деп ошол максатта жүргүзүлгөн иш. Сиз айткан беренелер, сиз айткан мыйзамдар иштеп турат, сиз айткан талаптар бар коюлуп турат. Эгер бекер социалдык батир алам деген кызматкерлер, алар бизде тизмеде турат, эч качан чыгарылган эмес, чыгарылбайт. Алдыңкы очередке турган жарандардын жылын карасак 2011-2012ден бери очередте турган жарандар бар. Анын баары тең дагы эле очередте турат бизде. Анын баары тең убактысы келсе камсыз болот. Рахмат.